социалдык жактан жардамга муктаж болгон айрылуу катмардагы ата-энесинен эрте айрылган, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жүрөк түпкүрүндөгү кичинекей кыялдары ишке ашууда. Долбоордун алкагында ондогон балдар бүгүнкү күндө өз ордун тапкан мыкты адамдарга жолугуп, алардын кеп кеңештерин угушуп, белектерине ээ болушту. Анда эмесе биздин бүгүнкү каарманыбыз менен тааныштыралы. Менин кыялым көрсөтүүсүнө Түп районунун Жылуу булак айылынын 69 жаштагы тургуну Гүлмайрам Жумабаева кат менен кайрылып, анда эрте дүйнө салган кызынын 4 баласын чоңойтуп жатканын жана ал неберелеринин кичүүсү 7 жаштагы Нурелдин кыялы жөнүндө жазган. Нурел өтө чыйрак, шайыр бала. 1-класста жалаң жакшы баалар менен окуп, анан бир кезде кайсы бир теле берүүдөн Каракол шаарында жайгашкан Кусейин Карасаев атындагы лицейди көрүп, ошондон бери ал лицейде болууну, келечекте ошол жерде билим алууну күн сайын айтып, кыялдан ары катты айтылат. Биздин чыгармачыл топ Кусейин Карасаев атындагы лицейдин жетекчилигине байланышка чыгып, ал тарап Нурелдин кичинекей балалык кыялын ишке ашырууну кубануу менен кабыл алышты. Саламатсыз беже, Гүлмайрам эже, сизде? Кандайсыз? Келиңиз. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Сиз менен жолугайын деп Чолпон атадан бери келип калдым. Сиз да Жылуу булак айылынан келдиңиз, Түп району. Менин кыялымды көрүп аябай суктанып калдым. Жакшы передача экен. Атың ким? Нурел, Нурел. Ушу Нурелдин кыялын ишке ашыралы деп келдиңиз да, сиз? Улуу небереңиз? Найнай. Жүрүңүз, анда Түрк лицей жакын эле жерде жайгашкан, басып маектешип баралы лицейге чейин. Азыр деген эме кылат Нурел, азыр деген сени ушул лицейдин директору сени тосуп алат. Азырчы анан тосуп алып ушул окуган балдар менен тааныштырат, ичиндеги класстарды көргөзөт, сагачы жакшы, мыкты окуган байкелер менен тааныштырат. Анан сен болсо жакшы окуй бер, анан сенин өзүңдүн жаш курагың жеткенде, анан сени ушул лицейге алышат. Макулбу? Сен отличник турбайсың, ошондой эле жакшы окуганды уланта бер, Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңер. Жигит, кош келдиң. Жакшыбы? Жүрүңүздөр, директорго. Биринчи тааныштырып коелу, бул эжелер Жылуу булак айылынан келишкен. Менин кыялым деген долбоор бар, ошого кат жазып, анан кийин келишти да. Келиңиздер. Гүлмайрам эжени неберелери менен сиздин колуңузга тапшырып берейин. Ошо Нурелдин кичинекей кыялын бүгүн сиз ишке ашырып, сиздер эмгектенген лицейдин жетекчилиги менен жолуктуруп, балдар менен жолуктуруп, кыялын ишке ашырып, жагымдуу элес тапшырып берет деген ишеничтебиз. Кош келдиңер, Нурел. Андай эмесе, биринчи директор агай менен жолугуп, анан мектепте экскурсия кылып, жүрүңүздөр. Жакшы жерден окуса, анан мен милиция болсо, анан минтем, сизди машинеге салып алып, анан мен багам деп айтат. Булар ата-энелер да кача отуп калганда өкөт. Буюрсаң, жаш тилегин берсин. Ким атың ким сен? Нурел, сен ким болгуң келет чоңойгондо? Милиция болгуң келет? Азамат деген. Сен кайсы класста окуйсуң? Кайсы класста окуйсуң? Канчанчы класста? 1-чи класс. Биз мектепте сабак окушган балдар азыр 1-чи класстан баштап окуйт. А бирок сиздер Чолпонтадан турат. Айылда турат. Түп районунда. Жылуулакта. Биз деген 6-чы класстан баштап жатаканада жакшы окутабыз да. Буюрса Нурел 6-чы класска чейин жакшы окусаң, буюрса 6-чы класстан кийин биздин лицейге келип, биякта жатып окуйсуң балдар менен, дос балдар менен. Мени? Ага сен жакшы окуйсуңбу?
Байкелерин биздин олимпиадалардан алып келишкен. Жакшы окуган. Алардан лицейде медаль алды. Тиотнада шундай медаль беребиз. Жакшы окуган болсоң, чет өлкөлөргө жакшы олимпиадаларга барып келсе, буюрса, монда медалдарды алып келет. Биздин Карасай лицейин тааныштырып чыгайын да, буюрса. Кийин буюрса, окусаң буюрса. Жаштын тилегин берет дейт, буюрса. Жакшы балдардан болосуң, биздин мектептен да аябай жакшы ыймандуу, билимдүү балдар көп чыгат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү Кыргызстан болсун, дүйнөлүк олимпиадага да чыккан балдарыбыз бар буюрса. Көрдүңбү Нурел? Биякта балдар футбол ойношот. Барып келип караколдо шарнашат булар. Мына биякта футбол ойношот балдар. Биякта баскетбол, биякта волейбол. Ичине кирип чуркайсыңбы? Чуркайсыңбы ичине кирип? Кана бир чуркап тиге барып келсиң балдар менен, Бияк биздин жатакана. Нурел. Мына балдар ушакка жатакана жашайт. Мына биринчи этажда тамак ичишет, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этажда жатакана жатышат. Биякта 6 класс бүткөндөн кийин 7 класста ушундай экзамен тапшырып өткөн балдар ушакта окушат. Жакшы. Бир жумада 5 күн окушат, анан 6 базар күнү. Булар эжелер тамаксызашат, бияктан балдар кирет. Анан кийин ошоктон тамак жесин буюрса макулбу? Азыр жүрүп баштабыз мектеп аякта. Окуйт бир сыйра кыдырып чыгалы. Бу якта да 1 класстан 6 класска чейин окушат. Биякта налевойлор бар. Сен де сүрөт тартасыңбы? Анан көрдүңбү? Мына могуну көрдүңбү? Атайын конкурстар бар. Ошондо мындай балдар тарчат. Бул Арстан мындай. Мына кыргыздын жомоктору. Мынакей бияктан башталган мектеп. Азыр сабак болуп атат. Мынакей. Биякта көрдүңбү? Англисчеде окушат биякта. Көрдүңбү? 1 класстан баштап англисче, түркчө окушат. Мына көрдүңбү? Мына биздин Мустафа агай. Англис тил мугалими. Кандайсың? Кел. Отурла жигиттер, силер кыздар отургула. Нурали көрдүңбү? Мына биздин мектепте ушундай форма кийишет. Көрдүңбү? Көк. Мына ушундай азыр мына англис тил сабак болуп атат. Мына Мустафа агай тиякта телевизор менен, жакшы проекторлор менен мына жакшы англис тилин үйрөтүп атат мына балдарга. Нурел, мына көрдүңбү? Биякта да ушундай балдар окушат. Мына 1 класстар булар. Орус тил сабагы. Көрдүңбү? Жактыбы сага? Мынакей Роза же, орус тил сабагында өтөптүр. Сен китеп жакшы окуйсуңбу? Кызыгасыңбы китеп окуганга? Жүр биздин китепканага киребиз, Кандай китептерди кызыгасың? Мына биякта көрдүңбү? Мына түркчө китептер биздин балдар мындай түркчө китептер окушат. Күнайдын дейт, күнайдын деген кутмандуу таң менен дейт. Мерхаба дейт, саламатсызбы деп. Бар мынакей.
кыргызчада мындай жакшынакай китептер бар экен. Көрдүңбү? Ташбака менен кой. Жомоктор. Сен жомокторду окуйсуңбу? Муну карап көрчү. Ал түркчө экен да, муну кыргызча экен. Окуп көрчү. Кыргызча экен, окуп көрчү бияктан. Көрүнгөгөн бир токойдо коён менен ташбака жашаптыр дейт, э? Ташбака. Ташбака тиги мына бияқта екен. Мына ташбака, мына қойон. Күндө китеп окусаң, күндө сүрөт тартсаң, күндө ыр жаттасаң, анан жакшы эмеледи болот да. Чечер. Жүргөн биздин жатакана. Жатакана бутту чечип кирет да, турабы? Сен үйдөн бут чечип киресиңби? Мына бияктагы балдарды буттарын чечип киришет. Ушакка коюшат. Жүр азыр балдардын жаткан жерин көргөзүп чыгайын, сага. Көрдүңбү? Бул биздин жатакана балдардын жатаканасы. 6 класс бүткөндөн 7 класста ушага келип анан балдар жатып окушат. 7 класспы? 7 класстар бияка жатышат ушакка. Сен де кийин буйрса 7 класс болуп биздин мектепке келсең, анан жаткыза. Булар да ушундай 7 класстар. Мына көрдүңбү? Иштер таза экен. Булар бияка биздин жатакана. Балдар ушакка келип кечинде келип укташат, түштөн кийин, сабактан кийин. Бияктарга кийимдерин коюшат. Аяққа кийинип, чечинип кийинишет. Мына, кел отуруп көрчү. Отур бияка. Көрдүңбү? Анан кийин ушакка жашайсың, ушу комнатада. Биякта 4 бала жашайт. Мына биякта мындайдан чыгышат, экинчи этажга чыгып жатышат. Бияка бирөө. Бияка басып, анан үстүнө жатат. Бияктан да ушундай, бияка жатышат. Жакшы экен? Жакшы экен бияк комната, уктаган жер, я? Сен де кийин уктайсың бушакка келип? Буйрса, Балдар бияктан колун жуушат, колдорун жуушат, душка түшөт, аякка отуруп алып сүйлөшөт сабактан кийин кечинде. Жанакында жакшы сөздөр айтып, бири-бири менен сабакта даярданышып, кечинде ата-энелерине сүйлөшөт. Биякта балдарын алып кетпейби? Балдарын алып кетип, булар жатып окушат, анан жуманын аягында анан балдарын алып кетип үйүнө барып келишет. Кайрап биринчи күнү келишет, Кирип биздин балдар ичкен тамактардан, агайлар ичкен тамактардан ичебиз, Жүр, кел бияка. Келиңиздер, эже. Келгиле. Келе бияка отуруңуздар. Нурел, сен бияка отур. Мына Нурел бияк биздин ашкана. Мугалимдер, окуучулар ашканадан тамак ичишет, 3 мал тамак ичишет биздин балдар. Ачка болдуңбу? Чай ичебиз. Биздин мектепте да сен окшогон көп балдарга биз жардам беребиз. Жакшы балдар бар. Биздин лицей ар дайым балдарды окуткандан тышкарыда кайрымдуулук иштерин көп кылабыз. Ак суу балдар үйүнө көп жардам беребиз. Андан тышкары Каракол шаарына да ушуна балдар үйүнө көп жардам беребиз. Ар кайсы мероприятияларды бош койбойбуз биз. Карлар күнү болсун. Мен өзүм Жылуулак Түп районуна караштуу Жылуулак айылынан келдим. Мен телевизордон көргөм, менин кыялым аттуу передачаны калтырбай көрөбүз, ошол передача жактай аябай. Анын үстүнө жана неберем дагы ошону түрк лицейден окуйун деп айтканынан анан кат жаздык, неберем экөөбүз. Анан ошол катыбыз ордунан чыгып анан ошо телевиденияга келип калдык. А булардын тагдыры дагы мамасы болсо бу бала 8 айлыгында эмчектен калды. Кыз каза болуп калды мамасы. Андан кийин 4 жыл болду, папасы каза болуп калды. Анан булардын баарына мен камкорчу болуп тиги соттун чечими менен анан балдарды тарбиялап атам.
төрт бала калды, 3 эркек, 1 кыз. Анан 3 эркектин 2-сү чоңойду. Өзүнчө азыр үйлөрүндө жашап атышат үйүндө, анан үйлөнүшө элек. Анан экөө менде кыз 2 класс окуйт, бул болсо 1 класс окуйт. Өзлөрү жайлоо, Каркыра жайлоосунда турчу, Чаркудукта, ошол жакта үйлөрү бар. 2 бала ошол жакта туруп атат. Анан аяк жакадагы жанагындай туристтер баары көп барат, анан мага да көп совет айтышат аларчы. Могу балаңды окутсаң жакшы, тетик экен деп анан ошого кайрылып келгенбиз. Анан кыялы, баламдын кыялы орундалып, түрк лицейи жакшы кабыл алды. Жатаканаларын көрдүк, столовойнун тамагын көрдүк, тамагынан остидик, жакшы кабыл алышты. Директоруна чоң рахмат, эши ийгиликтүү, ден соолукта болушсун, завучу экөө, Нурлан экөө. Жакшы кабыл алып, бизди жакшылап узатып коюшту. Мен да сүйүнүп калдым. Баягы кызым өлсө дагы баягы жакшы адамдар бар экен деп, жакшы адамдар бар экен. Мына уулумдун кыялы ишке ашып, буюрса эми бир 5 жылдан кийин түрк лицейдин окуучусу болуп калганда, ошого чоң рахмат. Менин кыялымдын долбоорун уюштурган могу Аселиме да чоң рахмат. Ошо Аселим да ошо жолун тетиги Чолпон атадан бери келип, бизди ушунта рахматымды айтам. Ишиң ийгиликтүү болуп, ден соолукта болууга көлөккөн десе, көп жаша. Долбооруң ишке ашып, ошо элдин алкышын ала бер. Тазалык сактайм, көчөлөрдө баратып, семечканы чакпайм. Жарашыктуу кийирип, жаман сөз айтпайм, эскертилип жазылган эрежени сактайм. Жолдо улуу жолукса, жол бошотуп берем, көчө таптап көп жүрбөй, үйгө эрте келем. Бул күнкү 7 жаштагы Нурелдин кубанычында чек жок. Ал балалык баяу сезимдеги кыялданып жүргөн жерге келгенине, ал жердеги агайларынын жылуу мамилелерине ыраазы болуп, мындан ары сөзсүз түрдө ушул жерде окушум керек деген чоң максат койгону да, ал үчүн учурда билим алып жаткан мектебинде жакшы окушу керек экенин кайталап айтып жатты. Кусейин Карасаев атындагы лицейдин жетекчилиги, мугалимдери Нурелдин зиректигин байкашып, анын жашы лицейде билим алууга туура келгенде сөзсүз түрдө кол сунушуп, жардам кылышарын бир ооздон билдиришти. Дал ушундай жакшы адамдар дүйнөнү сактап турушат. Нурел менен жолуккан агайлары анын үмүтүнө үмүт кошуп, өмүрүндө эстен кеткис күн менен кошо ишеним тартуулашканына ыраазычылык гана билдиребиз. Кудай буйрса, сен 5 жылдан кийин ушул жерге келип билим аласың, агайларың, азыркы Нурлан агайың, жана дагы башка агайларың сага жардам беребиз, кабыл алабыз деп айтты. Көрдүңбү, Нурел? Ошон үчүн сен эмне кылышың керек экен? Жакшы окуп, билим алып, анан 5 жылдан кийин ушул жерге келип окуп каласың буйрса. Сен эч качан унутпа, көрдүңбү? Сен Нурел мени карасаң, эч качан унутпа. Сен жаныңда дайыма жакшы адамдар көп болот. Ошон үчүн сен өзүң дагы жакшы адам болуп чоңой, макулбу? Мектепте жакшы окуу, энеңе жакшы жардамдарды бер. Үйдөн жардам бересиңби энеңе? Анан биз дагы сени 5 жылдан кийин энең ушул түрк лицейине алып келгенде дагы жолугабыз, Анда биз азыр коштошолу, жакшы окуп, келечекте мыкты адам бол, анан ушул күн сенин өмүрүңдөгү эң жакшы күндөрдүн бири болду деп эсептейм. Кел коштошоганда, кел. Эже жакшы барыңсың да? Келиңиз. Аман эсен жеткиле. Учурда менин кыялым долбооруна катышууну каалагандардын саны өтө арбын жана алардын ар биринин жүрөк түпкүрүндөгү кыялдарын ишке ашырууга аракет кылууну улантмакчыбыз. Айрылуу катмардагы балдар камкордукка, жылуулукка өтө муктаж, ошондуктан аларга жардам колун сунууга шашылалы. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибиздин жүрөгүбүздө болсун.